Үміткан Нұрғазиевна, сіздердің атыңыздарга мен хат жазгам. Именно ушу кыргыз көмүрү боюнча. Кыргыз көмүрдүн директори жакында эле камалган. Камалып кайра ички иштер министри камалган, кайра чыкты булчу. Ошо эрекини тактап бергилечи, эмне себептен кайра чыкты? Мунун алган бүт фактылары бар, акчалары. Кимден канча алган акчалары? Эм банк аркылуу алганда бул акчалардычы. Мен сиздерге баарын немесин берем. Ошону тактап берсеңер, андан кийинки мына президент ушул Минкушта, Жумгал районунда өзүнчө бул Кытай компаниясы келип иштеген. Ошо жерде иштеген. Ошо жерден ал компаниянын мына эме деген бар экен, Иминов Фархат деген. Ошо эреки Иминов Фархат ошо Кытай компаниядан акча требует этип, башта 2 миллион жакынга доллар сураптыр ошондончу. Алган албасын билбейм, бирок мына ошо Кытайдын эмеси Садыр Нуркожоевичке кат жазыптыр. Ошо катты да берем силерге, ошол фактыны тактап бергиле магачы. Канчакча алганын, эмне кылганын, мына бүт которулган акчалар ошонун компаниясына, тиги Иминовдун компаниясына, Фархаттын. Эми ошолор ошол жерде инвесторду алып келип алып, акчаларды алып коюп, ошол кайра качырып атат да, мына инвесторлор келип ошол жерден качып кетишти кайрачы. Эми аларды кайра чакырсак айтып атат, биз келбейбиз дейт. Анан кийин кыргыз көмүрү боюнча дагы айтып коеюнчу, мына мурунку директор бар. Кайрат Аматов болуш керек фамилиясычы. Эми ошол өзүнүн жалаң бир туугандарын барын коюп алып ошол жерге, бир туугандары классташынын аялы дейт. Бухгалтер коюп, ошол жерге 15-16 өзүнүн жалаң жакындарын ошо жумушка коюп, мына азыркы жана мен айтып кетпедимби тиги. Азыркы кыргыз көмүрдүн директору Садырали Урустам дейт. Мына ошо эреки болсо мурун зам болуп иштептир, бул болсо чогуу иштептир ÖKM'де, тиги мурунку Сентризбиркомдо. Мына ошону алып келип коюп атат да, азыр ошол башында туруп алып, мына Иминов менен тиги ошол Кайрат жана мурунку директор Аматов экөө ошол башкарып отурат да ошонучу. Ар кимден ошо жерде бир кыргыз көмүрдүгө иштегендин көбү эле жумгалдыктар. Ошол компаниялар менен иш кылышат. Ошо кыргыз тиги жумгалда минус 40 градус. Эми ошо жерде жана скрышивание деп коет, эми көмүрдү тазалаган. Ошондон кубтан 7 сомдон алат экен. Ал чоң объемдон өтө көп акча болот. Андан кийин перевозкасы бар. Перевозкасынан ар бир тоннадан 50 сомдон алат экен. Ошону бир карап иш алып барыңыздар. Мына өткөндө ички иштер министрлиги иш алып барып атты эле, камалган тиги директор. Кайра чыгарып коюшту. Эмнеге чыгарып койду билбейм. Ошону да бир карап коюңуздар ошону. Рахмат. Сөз түрдө сизге толук маалымат беребиз.